Аскерлерди чөгөлөткөн офицер. Окуя боюнча кылмыш иши козголду. 11 майда социалдык тармактарда аскерлерди шылдыңдоо фактысы тартылган видео тарады. Аскер прокуратурасы билдиргендей, окуя ОКМдин номер 86-123 аскердик бөлүгүндө болгон. Аскер кызматчысына карата зомбулук көрсөтүү фактысы боюнча аскердик бөлүктүн офицерине карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 138 беренесинин 2 бөлүгүнүн 2 пункту 3 бөлүгүнүн 1 пункту уруп сабап кыйноо боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөө иштерин Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы жүргүзүүдө. Жыйынтыгы боюнча юридикалык баа берилет. Шектөөлөр аскер прокуратурасына жеткирилди. Булак баракелди. Таштаныны челеги эмес жанына төккөн жарандын видеосу талкуу жаратты. Социалдык тармактарда Бишкектин Тоңуч Кичи районунда тартылган видео кызуу талкууга түштү. Анда белгисиз жаран таштаныны атайын коюлган челектин ичине эмес жанына төгүп жатканын көрүүгө болот. Бул көрүнүш социалдык тармактын колдонуучулары арасында наразычылыкты жаратып, көпчүлүк шаардагы тазалык жана тартип маселесине көңүл бурууга чакырды. Тиешелүү кызматтар бул боюнча кандай чара көрөрү азырынча белгисиз. Москвада 9 майдагы парадда басып өткөн биздин жоокерлер кайтып келди. Москвада жеңиштин 80 жылдыгындагы 9 майдагы парадда жалпы кыргызстандыктарды сыймыктандыра Кызыл Аянтта чыкчая басып өткөн биздин жоокерлер эсиңиздедир. Куралдуу күчтөрдүн ошол аскердик тобу Бишкекке кайтып келди. Коргоо министрлиги Улуттук гвардиянын ардак кароол ротасы парадда өздөрүн татыктуу көрсөткөнүн, парад командачылыгынан да аскердик саясий жетекчиликтен да оң баа алышканын белгилейт. Алар юбилейдик аскердик парад туурасында таасир пикирлерин бөлүштү. Москвадагы аскердик парадка катышуу биз үчүн өтө чоң сыймык, чоң милдет болду. Ошол жерде Кыргызстандын желегин желбиретип өтө чоң сыймыктуу иш экен деген гвардиянын капитаны Норузбек Насердинов. Ал эми катардагы жоокер Жылдызбек уулу Сыймыкбай чет элдик аскерлер менен бирдей деңгээлде машыгып, параддагы бардык тапшырмаларды туура жана так аткаргандыктарын билдирди. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Уулум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсө көл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Экөөбүздүн номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде деньги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Ведомствонун маалыматы боюнча Украинанын куралдуу күчтөрү тарабынан 4000ге жакын аткылуу октор, танктар жана минометтор аркылуу жасалган. Мындан тышкары Украина армиясы учкутсуз аппараттардан дээрлик 10.000 сок куруп, ок дарыларды ташыган. Коргоо министрлигинин билдирүүсүнө ылайык, Россиянын армиясы ок атууну токтотуу режимин сактап, мурда ээлеген позицияларында калган. Ошол эле учурда орус аскер кызматкерлери Украинанын куралдуу күчтөрүнүн бузууларына мөөнөт бүткөндөн кийин кайра жооп кайтарышкан. Ок атууну токтотуу режими аяктагандан кийин Россия Федерациясынын куралдуу күчтөрү атайын аскердик операцияны улантты деп айтылат билдирүүдө. Россиянын коргоо министрлиги ок атуу токтотулган учурда Украина кол салууну улантканын билдирди. Россиянын коргоо министрлиги Украинанын куралдуу күчтөрү тарабынан ок атууну токтотуу режиминин 14043 жолу бузулганын каттады. Россия тарап жеңиштин 80 жылдыгын майрамдоонун урматына жарыялаган элдешүү 8 май күнү Москва убактысы боюнча саат 12:00дөн 11 май күнү саат 12:00 чейин созулган.